Assalamu alaikum. Amansыздарбы ардактуу Тез Жария каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Ардактуу мусулман муртугандар, бүгүн күнгө карай жекшемби 2024-жылдын 18 февралы. Жалпыңыздар менен биргеликте Түштүк регионундагы эң чоң уна базар бул Ош Чапалак уна базары. Бардыңыздар менен биргеликте мен сиздерге азыр жүк ташуучу унаалардын түрүнө кирген Mercedes Atego жана ошондой эле КамАЗ жүк ташуучу унаалардын түрү, бийик жүк ташуучу унаалар жана ошондой эле бийик деп габаритин саналган унаалардын баасын айтып берем. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Алгачкы эле ушул Mercedes Atегодон баштайлы. Бул жакта жазылып турат. 2011-жылкы 4/8 дейт, 822 маркасындагы $2700 экен. 200 сырткы көрүнүшүн бир сыра көргөзөлү. Assalamu alaikum. Амансызбы? Ага, баасын боло турган канча болот? Assalamu alaikum. 25.000 доллар тер басы. $25.000 Артта нелер кошумчалар бар? Эки адам жата турган спальня бар экен, спалькалар бар экен. Люк дагы бар экен, Могул жакта кошумча нерселеринен эмнелер бар? Мониторинг барбы ага? Камера бар, А бул жакчы будкабы жөнөкөй элечи? Термобудкабы? Термобудка дейт. Узуну канча мунун ага? 6,5 экен. Көрдүңүздөрбү? Рамалары таза болуш керек, Эгерде баасы жаккан болсо, унан телефон номерлерине байланышасыздар деген ойдомун. Биз кийинки унааларга өтөлү. Mercedes Atego дагы бир 2002-жылы чыгарылган экен. Коробка механика $21.000 дейт. Баасын дагы сүйлөшөт экенбиз. Бул эле термобудка болуш керек, мына ушундай. Аябагандай суук болуп атат абарай. КамАЗда көрүңүздөр 88-жылы чыгарылган экен. 550 миң дейт. Биздин өткөнкү чыгарылышыбызды көрүп жаткан агалар болсо, бул КамАЗды чыгарганбыз өткөнкү чыгарылышта дагы. Анан бир агабыз суранттыр. Могул жактарынан бери бир айландырып көргөзүп койчу илимди. Азыр мына айландырып көргөзөйүн. Көрдүңүз, Мына баллондор азыркыга жарайт, бирок кийинчерээк алмаштырышыңыз керек окшойт да баллондорду менин бишиме караганда. Негизинен КамАЗ мына ушундай. Алиш болсо кийинки унааларга өтөлү. Олман деген бунун баасын жазып аттыр. Жыл өрели. 15/24 Mercedes Atego дагы бир 95-жылкы. Баасын сүйлөшөбүз дейт. Коробка механика экен. Жөнөкөй эле будка болсо керек бул. Ассаламу алейкум ага. Амансыздарбы? Сиздерден муна? Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Ысыксыздар го. Печканы жагы. Эки спалка бар экен, Артта эки спалка бар экен. Люк бар экен. Дагы кандай кошумчалыктар бар? Мына Автоном бар. Автоном бар экен. Ички салондорунан да көргөзүп коеюн сиздерге. Бийиктен да адам туруп ийинип чечилсе болот да бийик. Ага, мына жөнөкөй эле будкабы же термобудкабы? Арттагы будка. Алюминий будка. Алюминий. Рамалары тазабы? Таза. Баллондор жайкыл кышкыбы? Мотор таза. Бар жогу таза. Мотор май жебейт. Моторлору таза дейт. Май жебейт дейт. Мына эменин узундугу канчага? Мынанын узундугу. Бунун 8,5. 8/50 экен, Мост кандай? Боз таза. Жакшыбы? Абал. Алюминий экен. Будка жөнөкөй эле простой. Ички салонун жерден көргөзүп коелу сиздерге. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай. Аз-маз тешикчелер бар экен, ал жактар. Жамгыр жауып, тамчылап агып атат.
Ардақты көрүүчүлөр, дагы да алдыга карай уланталы. Бул Мерседести да көрөлү. Баасы машина ушундай. 91-жылкы экен. Коробка механика. Телефон номерлерин жазып коюптур. Бул жакта эси жок экен, бирок эси бар экен, жок экен. Жок экен. Бул жакта агаларыбыз көрүп атыптыр. Абал кандай экен? Кызыгып атасыздарбы? Мына узундугу бир 6 метр окшойт да. 6га бир 2 же 3 окшойт. Турасы. 7 метрде ошо 6дан ашат да. Мына ушундай экен. Баасын дагы жазып коюптур. Көрүп турасыздар, Биз болсо алдыга карай уланталы. Жүк ташуучу унаанын түрүнө кирген дагы бир уна. Коробка механика 2006. 4/6 экен. Объем. Көлөмү. Телефон номерлерин көрүп турасыздар. Азыр баасын сурайлы. Жөнөкөй эле будка болуш керек бул. Я. Сиздикиби? $23,000 бу. Жөнөкөй эле будка. Мебельный салон. Кандай деш? Мебельный салон. Мебельный салон бу. Мына экен. Ага, боло турган баасы ошолбу же кемитип бересизби? Айтылган суммасынан кемитип берет экен агабыз. Сүйлөшүңүздөр. Ал бул жакта дагы бир сон КамАЗ евро 1 дейт. Жөнү жабыштырып койсо керек. Мындай билбедим го. Чыгарылган жылын, башка нерсесин жазбаптыр, телефон номерлерин жазыптыр, баасын жазыптыр. Анан коробканы жазыптыр. Коробканын барлыгы да белгилүү да. Билбейм, анан жаңы азыркы чыгып жаткан Европадагы КамАЗдардын гана коробкасы автомат болбосо. Так, булардыкы механика. Чалып байланыш көрүңүздөр. Сиздикиби? Портерлердин да баасын билгенче кетели десем, портерлердин баасын жазбаптыр, же эси жок экен. Мында баасын жазбаптыр. Мунан 600 ваттыр. Бул жакта агабыз жана бир агабыз тартып койчу деп турган деле. Абалы жакшы дейт, 2001 экен. Жүктөөчү порттер 1 унасы. Көрөлчү, ички салондор. Спальня жок экен. Лабойлордун асмастырыштары мыкты деңгээлде. Ага 600 дедиңизби? 600 кем бар экен, жакшылап. Кем болот дейт. Сүйлөшүңүздөр. Унаанын түп жактары эми заң жок экен. Мындай. Краска өзүнүкү. Дөңгөлөктөрү кышкы экен. Көрдүңүздөрбү? Абалы жакса, байланышыңыздар. Mercedes Atego'nu көрүп кетели. 2001. Коробка механика. Баарысы канча экенин сурап коелучу. Баасы канча экен? Карыз көп окшойт агамда. Сунуштайм, бул унаа сатылбайт экен. Башка немелерден көрсөңүздөр дагы ушундай окшойт да. Агабыздын өзү бекитип алды. Бул жүк ташуучу унааны көрөлү. Негизинен унааны базарга алып келгенде саткан алып келишет. Бул жерге бекитип, же болбосо бир сувенир катары алып келишпейт. 94-жылкы экен. Бул адамдарга түшүнбөйм. Эмнеге алып келишет, эмнеге алып кетишет. Сатылбай эле жумалап, айлап турушат. Мына ушинтип биз Баткен жергесине, Жалал Абад жергесине, Кыргызстандын кайсы жергесине болбосун тааныштырып жатканда ушул сатылат. Анан ушинтип беките берсе каякта сатка чыксын. Келишим баада дейт. $18,000 экен. 99-жылкы экен. Атего. 4/3 телефон номерлерин жазып коюптур бул жакта. Байланышыңыздар деген ойдобуз. Азыр мен сиздерге кыскача көрүнүп кетейин. Салам алейкум ага. Алейкум ассалам. Сизби? Колдоруңуздар ысык го. Чак этип эле чогул. Бисмиллахиррахманиррахим. Көрсөк болот да? 2 орунду спелка бар экен артында. Көрдүңүздөр, Люк бар, иштейт экен. Бул жактарда кошумча каражаттары менен. Раса жок. Ага. Камералар жок, передин задный, алдын карканкы. Лобойда азмастырышына бар экен. Калганы жакшы элеген, абал сон. Сигналыңыз иштейт да? Сигнал иштейт, 2 сигнал. Тешип кетсе керек бул. Алдына туруп калган унаанын мээсин жесе керек. Жөнөкөй эле будка же термобудка? Алюминий. Алюминий, я? Баллондор жайкыгыныкы эле окшойт, Баллондор M+S. M+S экен. Жакшы. Кайсы канал? Мотор кандай тартыштары? Жок, тартыштары. Абалы жакшыбы? Төрткө өчкөн бизе билген. Тез жарыя каналы ага.
Унаңыз буюрса, жарнамага чыгат. Сатылып кетет. Базарыңызды берсин. Кайсы жерден келдиңиз ага? Карасу. Карасудан келип тур агабыз. Саламдап коюңуз баарына. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам деп, мындай бодрый агаларыбыз деле бар. Базарга ушундай. 95-жылы чыгарылган. Дагы бир Mercedes гигантты көргөзүп коеюн сиздерге. Assalamu alaikum. Де, бағасы қанша болды? 10,5 мың доллар ба? Uzunu қанша? Аға, uzunu қанша? Тоқта аға. 6,20-ға 2,50. Қанша тонна көтереді? 10 тонна. 10 тонна көтереді кен. 6,20-ға 2,40 екен. Көрдіңіздер, мына ушундай. Mercedes дагы бир 800 миң сом экен. 99-жылкы окшойт да. 95 экен. Байланышасыздар, Пауза кылыңыздар дагы чалып байланышасыздар. Эси жок экен бул жерде. Бирок баасын жазып коюптур. Жакшы. Бул дагы болсо сатууга жардам этет. Кийинки унаалар көтөлү. Аба ырайы суук болуп жатат. Урматтуу мусулман муртугандар. Ошентсе да аракет кылып сиздерге чыгарганга жардам кылып жаткан учурубуз. Бул гиганттын да баасын жазып атыптыр. Эмнеге бул бааларын жазышпайт? Баасын жазып коюшунан куркушабы. 814 көрбөйлү. 96. Баасы канча болду туган? Assalamu alaikum. 1.200.000. 1.200.000. Uzunu канча мына? Жөнөкөйлү бутка? Uzunu канча дедиңиз? Точно билбейсизби? Бир 7 окшойт да, 7 6 окшойт. 7 чыгабы? 7 чыгыш керек дейт. Баасынан төмөндөтүп бересизби? Айтылган баасын. Түшүп берет экен. Айтылган баасынан. Көрдүңүздөрбү? Спринтер тараптабыз азыр. Спринтерлерден дагы бир катар тартып сиздерге көргөзүп беребиз. Суукта сүйлөгөнгө дагы абал келбей калып атат. Кой этпейсиздер эгерде каташылып кетип калган болсо. 2001-жылкы 12 миң доллар экен. $8 миң доллар дейт. Мына ушундай баалар. Бул дельфин канча экен баасы? 1.200.000. 2.200.000 дейт. Көргөзүп койбойлу кичире. Кыргыз номеринде. 2018 экен. Euro 6 314 экен. 2.2. Мотор 2.2 экен. Ички салондорун бир сыра көргөзүп койлу. Болса сүйлөшөйүн атайын. Бул жактар таптаза экен. Чыкпай эле койлу. Ансыз да ылай болуп турат мына. Охо, укмуш. Мына караңыздарчы. Кыргызстанга келгенде канча болду ага? 3 ай. 3 ай болуп калды. Линияга чыкпадыңыз, Заказда эле. Заказга эле алып иштетсеңиздер болот өзүңүздөргө. Таза экен. Мотору жакшы да абалы, ага. Абалы. Салонун көрдүңүздөр. Чике-чике зыңкылдап турат. Сон укмуш. Сиздерге жардама кылууну сунуштайм, ушуну алууну сунуштайм. Эгерде кимде-ким дал ушундай унааны алам деп жүрсө, кызыккан болсо, телефон номерлерди териңиздер. Чалып байланышыңыздар. 2.200.000 дейт бирок. Баасына чыдасаңыздар, чөнтөгүңүздөр көтөрсө алыңыздар. Базарыңыз дерсин ага. Бул спринтерди көрөлү. 2014 дейт.
Üçte alttan duydular. Boşta duruyoruz. Qayerden keldingizler aka? Özgönden keldingizler. Boşqa түштүк деп атсам, Бишкектен келген окуп кетип па. Assalomu alaykum, жакшылар. Telefon менен телефон сүйлөштү. Бағасы қанша болот ага? Basına gel. Bağısı 1.250.000. 1.250.000. Yılı Салонду бир сере көрсөтүп коеюн, а? 2014 2 Жо, жо, алдык алдык малымат. Мотору жакшыбы? Motoru жақсы мына жүріп тұрады. atar ayağa gel. Капотты ашып көрсең олар да olur. Суукта, капотку ачпай эле койлу. Суук болот. Басып уктуңуздар, Улан тал. Мына ушундай урматтаган агаларыбыз деле бар. Блогерди кыйнабайлы дейт. Таш жооп берели дейт. Көрдүңүздөрбү? Сатып алыңыздар. 96 экен жылы. 2.9. 780 миң дейт. Musso мотор экен. Коробка механика билесиздер. Мына. Кош дөңгөлөктү, арткы тарткычы. Мына сапоктун баасын жазбай коюптур да. Сапок сураган агаларыбыз көп болчу. Коробка механика. 91 жылы. Эси жок болсо керек. Эси ушул жерде экен же бар бекен? Карайлчы да. Görelim ne kadar mı? Кайсыл? Bu sapık. Канчага баасы? 160 bin lira veririz. 160 миң көрөсүзбү? 160 bin. Дал ушул сапокту 160 миң көрөт экен. Ардактуу көрүүчүлөр. Байланышасыздар. Арзан айтып атат агабыз. Sigara yaksa. Көрдүңүздөрбү? Мотору кандай ага? 5 tane. 5'lik мотор экен. 100 канча дедиңиз? 160 bin. Андан түшүп бересизби? Süleşiyoruz. Түшүп берип, сүйлөшөбүз дейт. Базарыңыздарды берсин. Ийгилик. Кайсы? Bu kas kanal bu. Tez Жария каналы. Onun üzerinden götürmüş. Көрүп турасыз? Колдоп туруңуздар. 2000 жылкы дейт, дизель мотор экен. 2'ye 5. 10-12 литр расход кылат экен. Коробка механика. Сырткы көрүнүшүн бир сыйра көргөзүп коеюн сиздерге мына. Арткы кош дөңгөлөктүү. Мына ушундай чатырча менен курчалган. Ачылабы? Ага, баасы канча болот мунун? Ya. Баасы. Баасы. 12 миң доллар деп атышыптыр. Кем бар экен. Сүйлөшөсүздөр, Ардактуу Тез Жария каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен ушул жерден токтотоюн. Yani bitti yaxşı oldu koy. Жо, алынды. Кызат болом. Жо. Мен ушул жерден токтотоюн. Тез Жария каналы сиздерге жакшы унааларды чыгарганга аракет кылдык. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Аба ырайы бир аз суук болуп турганына байланыштуу. Мына ушундай чыгарылыш кылып аткан учурум. Кийинкисине дагы да болсо сиздер үчүн кызмат кылганга даярмын. Эгерде кимдин сапок, спринтер кандай унаа болбосун жардама кылам десе, телефон номерлерибизге байланышыңыздар. Биз сиздердин унааңыздарды тез сатууга жардам беребиз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Тез Жария каналы.